Манасчы Азиз Беймырза уулуна тулпар тартууланды. Гүлүк атты ага жеке ишкер белек кылды. Муну менен 3-чү манасчыга аргымак берилди. Азиз Беймырза уулу учурда Кыргыз улуттук манас театрын жетектейт. Мамлекеттин эсебинен аталган маданий мекеменин жаңы имаратынын курулушу жүрүп жатат. Театр даяр болгондон кийин эмгек жамаатка унаа белек кылууда убадаланды. Ишкерлер президенттин манас үчилтигине байланыштуу чыгарган жарлыгын колдоо иретинде аталган театрга көмөк көрсөтөт. Эл журт ушундай меценаттар колдоп турган кезде бул албетте сүйүнүч тартылып, өнөрүнүн өркүндөшүнө мындан ары шык дем бере турган өтө чоң бир сүйүнүчтүү кабар. Ылайым ушул бардык манасчыларга жугуштуу болсун. Бүгүнкү күндө Кыргызга, жалпы адамзатка кызмат кылып аткан манасчылардын бардыгынын астында аргымагы болуп, арышыбыз кең болуп, аргымактай чарчабай, чалыкпай улуу манасты айта берели. Президентибиз дагы ак сарайлы ак өргө салып берем деп милдетин алды, мына салдырып баштады деп бүгүн мына капсуланы уйдук деп сүнүп атышат. Ушу кандай бүтүп ушул ак өргө кире берсин де, мен ушу бүгүнкү дагы бир жолу айтып кетейин. Уда бүрсө ошол кире берсин де, баары бир батып, гастролдоп, чогуу чаран жыргап жүргөдөй бир унаа